Мындай карасаң, бул борт жакшы эле көрүнөт. Бирок Америкада дээрлик 500 000 гаджеттер заводко кайра жөнөтүлүүдө. Бери дегенде 99 ховерборд өтө ысып кетип, өрт чыккан учурлар болду. Негизинен Кытайда чыгарылган модельдери артка чакыртылган. Алар ар кандай брендтер алдында сатылган эле. Үй шартында жашаган аламатчыкан дөңгөлөгүн жөн эле айланта берет деп ойлойсузбу? Аларды сүрөт жаратуу үчүн пайдаланчу болушту. Аламатчыкан кыймылга келтирген сүрөт тартуучу аппарат кадимкидей сүрөт тартат. Нил Мендоза компьютердин жардамы менен жаны тынбаган аламатчыканды сүрөт тарттырууда. Британиядагы тамак жей деп аталган таркатуу кызматы Starship Technology менен бирдикте тест атым деген сөздүн маанисин күчөттү. Алар Лондондо тамак аш буйрутма кылган кардарларга өз алдынча жүргөн роботтор менен жеткирип беришүүдө. Буларды албетте алыс аралыктан кишилер башкарып турат. Кембриджде жашаган инженер 4 жыл бою $52,000 жумшап, үйүндөгү бөлмөсүнө компьютердин процессорун колго жаза орноткон. Анда ал болгону Tetris деген оюнду гана ойной алат. Башында Джеймс Ньюман транзистор кандай иштейт болду экен деп кызыккан. Бирок берилип кетип 40 000 транзистор, 10 000 LED жарыгынан турган компьютер жасады.